мен жаман нерсе айттамбы, намазга чакыратпаймынбы деген жери күнөө болчу. Намаз окуй эми, карасаң, канчага чыгып кеттиң эми, уят. Аябай беспредел болуп кетти алчы. Ушундай басар түсөрүн билбей калды, асманга карап түкүрүп калды. Аллах Тааланын ыйык Куранында келген аят боюнча Майда сүрөсүнүн 2-аяты силер бири-бириңерге жакшылык иштерде жана такыбалыкта жардам бергиле деген аят менен сүйлөшөбүз. Алла Таала бул аятта ва таавану алал бирри ва таква. Таавану деп Аллах Таала буйрут, жардам бергиле буйрук иретинде. Бул Алла Таала буйрук иретинде айттыбы, бул нени түшүндүрөт? Өкүмүндө фарз, важип, сүннөт кайсын түшүндүрүп калат? Фарз, важипти түшүндүрүлөт. Жакшылык иште жардам бергиле деп Алла Таала буйрут. Бүгүнкү темабыз иншалла момундар бири-биринде кырсык учурунда, көйгөй учурунда же кеңчилдикте кандай учурларда болсо дагы бири-бирине жардам берүү деген темада иншалла кеңири сөз кылабыз. Бул Майда сүрөсүндө Алла Таала жакшылыкта жардам бергиле деген сөз. Жакшылык эмне? Жакшылык дегенде биздин зээнибизге эң биринчиси мындай сооптуу иштер да, мындай кичине каралаш койсоң, башка кылсаң деген эле түшүнүк келбеш керек. Резки ал түшүнүккө мустахаб иштер биздин көзүгө келет да. Азыр мына эшикте бирөөлөр кайрымдуулук сурап атат, берип койсок, бир коштам сал кыйналып атат, берип койсок, бул мустахаб деңгээлдеги. А бирок жакшылык, бул аяттагы жакшылык, бул фарз деңгээлде. Лайсал бирру ан туалли вужухакум кибалал машриq вал магриб деген аят бар. Силердин жүзүңөрдү чыгышка же батышка карашыңар бул жакшылык эмес. Валакинал бирру ман амана биллахи вал яумил ахир вал малаика. Бирок жакшылык силер Аллага ыйман келтирүү, периштелерге ыйман келтирүү. Айтып келтирүү, акамас салату зака, зекет бериш, намаз окуш, бүт системный ислам шариаты буйрулган иштердин бардыгы бул жакшылык. Жакшылык эмне экен? Жакшылык Аллах Таала бизге милдеттендирген, буйруган, ыраазы болгон иштердин бардыгы жакшылык. Ушул иштердин бардыгын кылгыла деген аят эмес, ушул кылууга жардам бергиле. Көпчүлүгүбүз жакшылык иштерди кыла алышыбыз мүмкүн, алхамдулилlah. Ошон үчүн мечитте отурасыздар да. Бирок көпчүлүк кыла албашы мүмкүн да. Бул акыйкатты тааныбай жүргөндөр толтура, же жакшылык ишти кылайын десе ого көнбөгөн адамдар толтура. Ошол нерселерге биз бири-бирибизге жардам бериш керек. Аллах Таала бизге фарыз кылып, важип кылып айтат. Жакшылык иштерде жардам бергиле, жана таквалыкта жардам бергиле. Эми бир таква деген сөз экөө мындай ачыктап келгенде бир эле маани. Эгер жалгыз келсе экөөнүн маанисин бере берет да. Таквалык деген сөз Аллах Тааланын газабынан этият болуш. Күнөө иштерге барып калуудан этият болуш, алдын алыш деген маани. Бул да жакшылык. А жакшылык да бунун ичинде кирет, күнөөдөн сактаныш. Бирок бул сөздөр экөө бир катар келген учурда эки маанини берет. Бирөө жалпы айтылса, экинчиси жакыныраак. Биринчи бир дегенде жакшылыкка жардам бергиле дегенде бул дүйнө иштеринде болобу, ахирет иштеринде бардыгына жардам бериш. Таквалык аны тозоктон куткарганга жардам бергиле. Алла Таала ырайым кылып Муса пайгамбарды, өзү сүйгөн пайгамбарды, эң жек көргөн, душман болгон, өзүн Кудай жарыялаган Фираунга жөнөттү. Ага да ырайым кылды. Эмне кылып жардам бергиле? Бар, жардам бер. Идхаб иля Фираун, сен Фираунга баргын. Куранда ушинтип келет мааниси. Мусага буйрут, Муса. Фираунга баргын. Фа иннаха тага, ал чектен ашкан. Ал чектен ашкан дегенде кандай? Биз түшүнө турган сөз аябай беспредел болуп кетти алчы. Ушундай басар түсөрүн билбей калды, асманга карап түкүрүп калды. Кыскасы, каалаган нерсесин кылып калды. Адамдарды өзүн сажда кылдыртат, ким ага сыйынбаса өлтүрөт, каалаганды тек коет дагы мен сени тирилттим дейт, каалаган өлтүрөт. Кыскасы, жер бетинде өзүн Кудай сезип алган Фираунга дагы Аллах Таала жардам бергин деди, бар деди. Жардамга Муса пайгамбарды жиберди, бирок ал жардамды алган жок. Акмак экен да. Азыр дагы көп адамдарга Алла Таала бул даватты жеткирет, акыйкатты айттырат. Өзүнчө динди кабыл алган акмактар да аларчы. Алла Таала
сөзсүз бир периштени жиберип же пайгамбар тирил таап келип ага дават кылбайт. Сөзсүз кимдир бирөө кошунасы же кайсы бир адам ага дават кылат да. Аны теңсинбестен туура өзү дин, туура дин өзүчү деп туруп, бирок мага мындай жеткире турган эч ким болбой атат да деп өзүн бир башкача сезген акмактар аларчы. Фирауун мынткен. Мейли, мындай кылып бер, анан кирем. Мындай кылып бер, андан кирем деп атып акыры дозокко кирип кетти. Мурдагы Сойлух пайгамбардын доорундағы элдер динди түшүнүп дагы мынтты да. Өзүнчө заказ беришти. Алла Таала айт, дуа кыл деп. Эй пайгамбар, ушундай чоң төө чыгарып берсин. Деди да жанында коштот. Ушундай чоң төө болсун, биздин шаарыбыздын баардык ичкен сууну бир ичип койсун. Ойлоп атат да, кыла албайт депчи. Алла Таала алардын айткандай кылып чоң төөнү чыгарып койду. Алар иче турган шаардагы сууну бир күндөгү суунун баарын ичип койду. Аркасында чыдабады. Азыр дагы доор ушундай кээ бир адамдар жардамды алгысы келет. Мындай болсун, анан мындай болсун. Ал ушинтип жардамды кабыл албай кылыксы берген, ар түрдүү өнөрлөрдү көрсөтө берген, бул өзүнө кылат. Бирок экинчи тарабы бар. Фираунга барган, Фираун чектен ашты дегенде аркасына да улансат. Ва куллаху каулал лайина. Мусага буйрук берди Алла Таала. Сен ага жумшак айткын. Ушул жерин караңыздар. Жардам берген, барып дават кылгын деди, ал түгөнгөн кончинный адам Фираунчы. Бирок ага дагы жардам бергенде мына усулду туткун, жумшак сүйлөгүн депчи. Бири-бирибизге жардам берүүдө ушул жагын эске алышыбыз керек. Биз Мусадай бир жогорку деңгээлдеги адам эмеспиз, пайгамбар эмеспиз. Аллах Таала менен биз түз сүйлөшпөйбүз. Бирок өзүбүздү Мусадан өткөрүбүз. Биз айтып аткан адамдар Фираундай начар эмес, кончинный эмес. Бирок жаныбыздагы күнөөкөр адамдар деп мынтип качты бириктирип сүйлөп, ошонун эсебинен бизде көйгөй бар. Дават кылганда кимдир бирөөнүн даваты аны динден чыгарат. Кимдир бирөөнүн жардамы аны жардамсыз калтырат. Жумшак сүйлөш керек. Кыйрат койгондой болсодан, элдер, мен чынын айтканда өзүмө жакшы көргөн нерсени өтө жакшы көрүп атам деп мындай берилген иретти айтыш керек да. Намаз окуй эми, карасаң, канчага чыгып кеттиң эми, уят. Ол чычалайт ушу сөзүңүзгөчү. Чычалабам, именно принципке туруп намаз окуй. Оны айтпаганда мен окуйт элем дегендей кылчу. Ошого бизде жардам берүүнү жөн эле жардам берүү эмес, мен жаман нерсе айттамбы, намазга чакыратпаймынбы деген жери күнөө болчу. Кантип айтыш керек? Акырын анын ачуусуна тийбей турган деңгээлде, ал кызыга турган деңгээлде бир адам менен мамилени түзүп, адам пайдаланам дей турган болсок, чайларын алып берип, окшотулат го. Биз бир адамга жардам бергенде өзүгө жардам берген болобуз да. Ахиретибизге сооп топтойбуз да. Ошондо бир кырына келтирип, чалып, дос, бүгүн бир чай алып бербейинби деп, от души бир чайды алып берип, болушунча сыйларын кылыпчы. Мынандай иштерим бар эле, ошону бүтүрүшүп туруп, анан бир тамшандырып жардам берсек, ошол жардам биринчи кезекте ал адамга эмес өзүбүзгө тиет эле. Анткени Аллах Таала таавана алал бир, жакшылык иште жардам бергиле. Системный жакшылык. Эмне ал? Намаз окуганга, Аллага иман келтиргенге, жашоодо финансылык кыйналганга бардыгына бирдей жардам берген. Ат-таква жана тозоктон кутулушуна жардам берди. Ушул жардам берүүнүн жолу бизге милдеттелген фарз, куду ушундай кетиш керек. Эгерде биз жардам берүүдө адашкан болсок, өзүбүз каалагандай кылган болсок, биз ондо көйгөй алып барабыз.